Акылбек Усенбекович, ноябрь айында 2021 жылда биздин президентибиз жарлыкка кол койгон аялдардын ишмердүүлүгүн колдоо боюнча. Анан декабрда министрлер кабинети атайын программа кабыл алган. Анан ошол программа азыр мен карап чыксам, мына силердин каржылоо долбооруңарды окуп чыксам, аялдардын ишмердүүлүгүн колдой турган программаны өзүңөр эске албапсыңар. Ал формалдуу түрдө болуп тур дагы бул жерге эч бир аялдарга атайын шарттар түзүлө турган бир нерселер көрсөтүлбөптүр. Ошону көңүл буруп койсоңуздар биринчиден. Экинчиден, ушул жардам бериңиздер, кошо иштейли деп атасыздар. Ушул идеяны биз колдоп, мына аялдар биринчиден сизге атайын барып бир кирейли дедик эле, ошо убакыт берсеңиз, анан мен бул жерде айтып кетейин дедим эле, абдан жакшы, абдан креативдүү программаларды аялдар жазып атышат, аялдарды колдогондор жазып атат. Мисалы, асыл тукум бодо малдардын башын көбөйтүү боюнча аябай сонун программа бар экен. Ал Минсельхоз деле билет экен ал боюнчачы, ар бир үйгө бир уй деген, Абердин Ангус деген проекттин алкагында жасалган, өтө сонун 10 жылдын ичинде ушул биздин асыл тукум бодо малдардын башын 10 эсе, азыр 0,7% болсо, бүт малдардын, бодо малдардын ичинде то 7%ке жеткизе турган, ал үчүн баягы учебный центр бар экен булардын, мобильное приложениясы менен өтө креативдүү программа экен. Негедир Минсельхоз көңүл бурбай атыптыр, себеби атайын ал жерде жанагындай племенные хозяйства создавать не надо, да, обучающие, вот такие очень передовые там идеи, все рассчитано. Убактыңызды бөлүп, ушул адамдарды сизге жөнөтсөк кабыл алып бербейсизби? Рахмат.